Ушул кырсыктан 14 жаштагы Дайырбек Уланбеков каза болгон. Бөйрөгү менен боор отказ берди, же балаңыз көп болсо 2-3 мүнөттө үзүлөт деди. Ошо колум да үзүлдү, ошол жерде мен колун кармап турганда. Анан кетип барат, ак жарга жөн кирбей кызылдан өтүп кирген. Кат айдап бар да жүзгө чыгар. Артты карасаң уже эчтеке көрүнбөйт, чаң. Унаанын ичинде 14-15 жаштагы балдар болгон. Бала машинаны айдап чыккан үчүн немесин жазасын алсын деп мен барсам, наоборот мен шылдыңдагансып 2 килограмм экмени эле өткөрүп койсо болот деп коюп турат. Сүйлөгөн үнүнө зар болдум, караган башына, караанына зар болуп отурам. Машина күлүштү бербеш керек эле. Ал кичинекей бала болсо өзү. Интервью бере албаймын. Ошо бала жак берип атабы, бере берсин. Мен интервью бере албаймын, бербейм дагы. Керекпи өзү келип арыз жазсын деди тергөөчү. Бияка келсин деп ошо. Кичинекейинен бери атасы чоңойду, папам бакты. Ал акыркы күндөрү 3 күн мурун бул комнатка кирип, мен жанында жатып атты, чыкпай. Бишкектин Акжар конушунда 6-июнга караган түнү саат 4 чамасында ушул жерде жол кырсыгы катталган. Унаанын ичинде 14-15 жаштагы балдар болгон. Анын 4 балдар, бирөө кыз болгон деп жатат. Ушул кырсыктан 14 жаштагы Дайырбек Уланбеков каза болгон. Маркумдун ата-энеси азыр ушул кырсыктын күнөөкөрлөрүнө чара көрүүнү суранып жатат. Өспүрүмдөр катышкан кырсык кандай болгон? 15 жаштагы балага унааны ким берип, ал кандай шартта ушинтип көчөдө түндө айдап жүрдү? Алдыда ушул маселелердин чоо жайын тактаганга аракет кылабыз. Биз Ак Бата конушунда турабыз, бирок булар саат 4-тө через Курманалиева жак менен айланып келишкен. Балдардын айтуусу боюнча. Анан мага болсо саат 4:50-дө, 4:30-да звонок келди. Балаңыз кырсыкка учурады, келип калыңыз деп чоочун бир киши чалды. Бирок баламдын телефону менен чалды. Андан кийин мен оюмда эч нерсе жок эле, эмне болду десем, эч нерсе болгон жок, балаңыз басып жүрөт деди. Алар ойлоптур анын ичинде менин бир эле балам бар деп, баласы жакшы экен деп. Анан мен сразу эле такси чакырдым да келдим. Келсем машина бул жакта туруптур. Буга жабышып калган, ушундай туруптур машина. Бул жерде скорый туруптур. Бул жерде болсо мен балам жатат, анын жанында берки шофер бала жатыптыр. Экөө катарынан жатат жерде. Анан келсем берки шофер баланын мамасы туруптур ыйлап, балдардын кылганын карачы, ушинтип келип калышыптыр деп. Андан кийин мен келерим менен эле скорыйга салышты баланы. Скорыйга салып 15 минутадай турдук ушул жерде скорыйды. Сурасам айтпай коюшту то жайын. Эже айта албайбыз, больницага барганда абалын абалын айта албайбыз биз деди. Бул кырсык кандай болуптур? Көрсөт, биринчи келгенде могул жакты сүзгөн? Жок, биринчи келгенде алдыгы биринчи немени сүзгөн, заборду. Биринчи жарылып турган жерди сүзүптүр. Балдардын айтуусу боюнча. Ошол жерди сүзгөндө эле уже булар немесин жоготушуптур, эс учун. Андан кийин келип кайра айланып келип дагы бир сүзгөн заборду. Андан кийин келип туруп буга жабышып калган. Машина момундай барып жабышыптыр да. Машинанын анткени эшик жагы таза, могу крыша жагы кирип кеткен. Баягы мен балам башы турган жагы кирип кеткен да. Ошондо мындай болгондо тийген окшойт да. Андан кийин көзүбүздү ачсак уже баарыбыз жерде жатыптырбыз дейт. Столбан сүзгөндө ирейип калган столба кадимкидей. Азыр эми жаңы столба коюп коюптур. Кадимкидей мо жарымдан мондай кыйжыйып калган столба. Алмаштырып коюштур буну, эми жаңы эле коюптур да. Муну алмаштырып коюшуптур. Анткени ал сынайын деп калыптыр. Дагы жакшы элдер айтты, ток түшүп кетпептир деп. Үзүлүпчү высоко болуптур. Анткени үзүлөйүн деп эле калганда уже кадимкидей кыйшайып калган столба. Ошондой катуу келген болгон экен да, бул ноуну сындырып ийген ушундай. Ушуну сындырып ийген бул уже катуу сокку да, бул аябай катуу скорость менен келген да. Если бул жолдо деле мондай акырын келгенде бул балдар эч кимиз эч нерсе болбойт болчу. Мен таң калтырып атат. Бул жол өзү мындай түз эмес жол экен, шагыл жол экен. Анан кийин ушундай жолдо кантип ошончолук катуу ылдамдык менен жүрсө болот? Таң калат. Айылдын ичи экен, тар эле көчө экен. Ушунчалык сокку болгонго ылайык, анда бул ошончо катуу ылдамдык менен айдаганга эмне түрткү болду? Ошонусу суроо жаратууда. Мунун ичинде 2 уулуңуз болгон беле? 2 уулум болгон. Бирөөсү бул чоң. Бул только колум эле деп колун кармап жүрдү ошол жерде. Анан
дайыр тур десем турган жок жана жерден балам. Ойгонгон жок да. Анан сознаниясы жок экен, эми капельница бергенден кийин өзүнө келет деп ойлодум. Кайра машинага алып кирип кеткенден кийин сурасам, скорыйдагылар эч нерсе дебей койду. Эжет күтө туруңуз, азыр экинчи скорый келет, анан биз жылабыз деп ошентти. Экинчи скорый келгиче алар тиги баланы жерден карап атты, берки шофер баланы, а меникин ичинен. Экинчи скорый келди, келгенден кийин жылып кетишти. Где-то бир 15 мүнөт өттү да аралыктан. 15 мүнөт өткөндөн жылды. Анан бу 7-чи көчөгө келгенде бир токтоду машина. Токтоп эки скорый биригип бир чуркады. Көрсө ошол жерде уже экинчи жүрөгү токтогон экен, экинчи жолу. Нар жакта бир ызычуу болушту, ошол жерден бир ызычуу болду. Анан ошол ойдон эле больницага бардык. Больницага баргандан кийин где-то 1 сааттан кийин айтты, балаңыз жашабайт, сабыр кылыңыз. Мээси катуу согулуп калган, мээси иштебей атат деди. Зрачоктор кабыл албай атат деп ошентип айтты. Андан кийин болду, уже калган нерсе мындай ойлоп көрсөм көбү эсимде жок да, уже памятым жоготуп коюптурмун. Анан үйдөгүлөргө чалып айттым. Пайкемдер баргандан кийин деле көп нерсеси эсимде жок. Тергөөчү ошол жерден айтты, арыз жазасызбы деди мага келип. Деди, азыр күтө туруңуз, мен пока балам немесин билип алайын, состояниясын. Азыр эки балам тең эки жакта, муну рентгенге алып кирип кетти, чоң баламы. Тигин нар жакка алып кирип кеткенден кийин күтө туруңуз, мен балдарым чыксын, анан жазам десем, деди да күттү, анан мен бошой койгондума байланыштуу анан чалас деп кетип калышты тергөөчүлөр. Тергөөчү кеткенден кийин, ал кеткенден кийин анан кирип мен сурасам, ошентип айтышты, уже балаңыз жашабайт деп. Анан эртеси тергөөчүгө чалдым. Чалып, ушундай экен, келесизби десем, мен бара албайм, пока мага выходной анан деп койду. Анан голосовой эле кетирип койдум. Келесизби деп десем, жооп бербей атты, вообще ответ бербей койду. 3 күн өттү. 3 күн өткөндөн кийин анан атасы келип калды. Мына атасы келип, эмне болду анан ушундай десем, ал чалып айтты, мен келинчегим эмне тоготпой атасыңар десе, керекпи өзү келип арыз жазсын деди тергөөчү, бияка келсин деп ошентти. Анан бул состояниясы мен бара албайт деди ал жака. Бара албайт десе, ошол убакта жазган жок, мен ала албаймын деди биринчи заявленияны. Анда албасаң үстүңөн жазабыз, башка жака барабыз, анда отказ бер деди ошол жерден дегенде, анан келип арыз алып кетти. Ошол бойдон эле тынч эле да барбай атып, мен кечегинде барып сурасам, өз алдынча келишип аласыздарбы дегенден башка эч кандай мага ответ беришкен жок. Ошол эле. Бул кандай деп атат? Бул иш тергейбиз, карайбыз деп эми бир чырактай бала ошол жерден көз жумуп атат. Анан эмне өз ара келишип алгыла деп эле ошол келишип алгыла дейт. Бул жерде дейт, кечээ жаңы тергөөчү мага өткөрүп берди деди, бирок бул жерде чечимге биз неме чыгара албай атабыз деп атат. Мындай бир жака келе албай атабыз дейт бир сөзгө. Неге дегенде, булар общий чогуу болгон үчүн, достор болгон үчүн биз дагы өйдө жактан чечим чыга элек деп ошентти. Андан күтө туруңуздар, буга пока статья кое албайбыз деп ошентип койду. Ошентип атат. Жана айдоочулук күбөлүгү жок, 18 жашка чыга элек бала, унаа башкарып бараткан, ошо баратып кырсыктаган, анан кийин кырсыктан бир бала каза болуп атканы, бул эч нерсе эмес бекен. Биз пока чечим болот. Ошо түшүнүксүз болду. Ошондо жаза албайбы десек, эже биз азыр сизге эч нерсе айта албайбыз, күтө туруңуз, пока чоңдордон чечим келсе анан айтабыз деп гана ответ берип койду. Тергөөчү ошентти. Тергөөчү ошентип айтты. Аты жөнү ким экен? Азыркы жаңы отургандыку аты жөнүн унутуп калдым чындап айтсам. Анан телефондон карап эле айтып берейинчи, ошондой неме деди. А мурунку болсо Муса болчу анык аты. Ал кетип калыптыр немеге. Отпускага кетип калдым деди. Экспертиза чыктыбы десем, жок, чыга элек эже. Экспертиза чыкканда, азыркы тергөөчү айтты, экспертиза чыкканда деле бул жерде немеси жок дейт. Ясно эле да деди, экспертиза чыкса деле ал авариядан каза болуп атпайбы деп ошентти. Экспертизаны деле күтүшүн деле немеси жок. Күтө туруңуздар дегенден башка эч нерсе айтпай атат алар. Ошол эле. Сиздер азыр эмнени талап кылып атасыздар? Бул окуя кандайча болду? Анан кийин жоопкерчилик кимде болуш керек эле деп атасыздар? Мен эми эч нерсе пока талап кыла элекмин. Болгону ошол бала машинаны айдап чыккан үчүн немесин жазасын алсын деген эле немеде турам да мен азырынча. Потому что мен ал балам чынын айтканда бир да жолу ооруган эмес. Бир да жолу эч нерсе болгон эмес. Бир да жолу машинага түшкөн эмес мурун. Мен ошого ишенип, мындай арт жакта эле ойноп атат деген немеде жүрчүмүн да, чынын айтканда, кирет кайра үйгө депчи.
азыр кайра алар мага неме кылып атат, өзүңүздө да күнөө бар, сиз да карап койбой белеңиз дейт. Анан мен айттым, биздин үйдө машина жок да, мисалы үчүн айдап кетет деген ал ойго да келген эмес. Анан ал айдап чыкты, значит өзүнүн немесин алсын. Неге тиги берген адам жоопкерчиликке тартылбайт десем, ал берген адам көргөн жок да айдап кеткенин деп ошентип атат. Машинанын ключун берген адам ооба, көргөн жок да ага айтпай айдап кетип атпайбы, ага деле чара пока көрө элекпиз, алып атабыз допрос бирок башка деп эч кандай неме бербей атат бизге, короче. Ответ бере албай атышат да алар. Сиз айтып бересизби, окуя кандай болду эле ошол күнү? Силер кечинде эмнеге чыктыңар эле көчөгө? Анан кантип жолугуп ушул кырсык болуп калды? Чакырган эмес, биз көчөдө ойноп жүрүп эле саат 2-ге чейин көчөдө отурганбыз, ойноп отуруп эле ал тайкеси келди, саат 12-де келген. 12-де келгенде чуркап барып күлүштү алып калган. Күлүштү алып калып саат 4-тө айдап чыгам, Муктубай тургула деген. Анан биз айдап чыгат деп, ал 2-3 күн айдаганда, нормально айдап жүргөн. Анан биз уже ишенип калганбыз да ага, нормально айдайт экен деп. 2-3 күн айдап, ошо 3-4-күндө ушундай болду да. 12-ден кийин 2-ге чейин отурдук көчөдө. Машинада отурдуңар? Жок, ойноп. 2-ден кийин мен үйгө кирдим, брачкам үйгө кирди, тамак ичип чыкты. Биз машинада отурганбыз. Мен кирип зарядкамды алып чыктым. Телефонун машинага сайып, 4-кө чейин кино көрүп отурганбыз телефондон. Көрүп отуруп, 4-кө чейин эмес, 3:50-ге чейин көргөнбүз. 3:55-терде уже ал айдайм деди. Кеттик деди. Мага айтты, доска терезени карап тур деп. Мен барып терезени карап турдум, майыл. Терезени карап турганда айдап кетти. Сигнал берди, мен чуркап барып отуруп алдым. Терезени эмнеге карап турдун? Тайкем туруп кетпесин карап тур, туруп кетсе резко айтып токтото калам деди. Каяка бармак болдуңар эле ошондо? Мындай чыгып Ак Батаны айланды. 20-га чейин барып кайра келди. Мындай Курманалиева менен кетип, Дордойдун асты кербен жак менен Акжарга кирип баратып эле, могу СТО жактан эле Акжардын башына чейин 100гө чыгарып берген скорость. Ошондо башкача болгондон сезип тургам да. Анан кетип баратып Акжарга жөн кирбей кызылдан өтүп кирген. Светофордун кызылынанбы? Кызылдан өтүп кирип 40-ка чейин мындай катуу айдап барды да 100гө чыгарып. Артты карасаң уже эчтеке көрүнбөйт, чаң. Анан 40-тан келатып эле 28-де мен кыйкырдым. Доски акырын айда, бирөөбүздү өлтүрөсүң азыр десем эле. Айтып бүткөндө эле уже машинанын арты тайды. Бул рулду чайпа берди. Чайпа берди деп көргөнбүз да чайпаган. Жок, будан неге чайпадың десек, өзүм жоготуп койдум деп. Анан туруп айттым, неге чайпа бердиң дедим. Чайпаган жокмун, өзүм жоготуп койдум деди. Руль чайпалды, арты тайып барып стенаны сүзүппүз. Кайра ал стенаны сүзгөндө ал сразу эле өчүптүр да. Буту газда калып калыптыр. Газда калып калып машина жүрө бериптир дагы. Кайра барып айланып барып дагы бир стенаны сүзүп, машина кетип барат Одарлайн деп аткан жеринен столба жабышып калыппыз. Ошо столба жабышкан жакта мен иним отурган. Ушул тарабында да, столбага урулган тарабында отурган экен да. Ал бул жактан чыгып жөн эле көчө айланам деди эле же бир жака бармак болдуңар беле? Батан эле айланам деген. Акжар Лижачиден качып Акжарга кирип кеткен. Бул мунада кимдер бар эле? Сен, иниң экөөңөр, дагы кимдер бар эле? Тиги дос балам бар болчу, ошол төртөөбүз болчу. Анан Акжардан кетип баратканда бир кыз чыккан, тааныш. Анан ал да жумушунан чыгыптыр, упаковкада иштеген. Цехте упаковкада иштеген. Анан жумушунан чыгыптыр, ал да отура үйүңө жеткизип коем деген нерсе. Анан ошентип отуруп, айланып тияка айдап барып келатканда кыздын акыреги сыныптыр. Ал бирок айтпаптыр эч кимге акыреги сынган. Өзү эле апасына жыгылып түштүм деп айтыптыр. Мен Арсен турда кетирип салба деди. Мен турдум да, бул эчтеке болбоптур, дос балам. Бул столба жете эле машинаны ачып секирип кетти. Секирип кеткенде мен айттым, алып кетип кал, экөөң кетип кала бергиле деп. Көп адам болбой десем, экөө кеткен, кетер менен эле милициялар келди. Мен ошол жакта инимди ойготупка десем, эч ким кыймылдабай койду. Бул суу чачыптыр, бирок анда да турбай коюптур. Стенага биринчи сүзүлгөндө эле өзүм жоготуп койдум. Уже көзүмдү ачсам, иним жерде жатыптыр. Тиги рулдагы дос балам ал туруп, сөгүнүп, машинаны тепкилеп, анан иним жанына барып дос келип туруп, ал да жатып калды. Анын жанында. Ошентип скорый келип алып кетти. Өлгөндөн баштап өзүм бактым. Бул ишке барат да жалгызбой эле. Бул бала багып отурса ким нан таап берет бешөөнө? Анан сен иштей бер балам. Берки күндөрдө мен барам дагы барып бала менен болушум керек экен, энени жытып болуш керек экен деп
постоянно өзүм карап, ушундай күнү түнү өзүм мээримин берип өзүм чоңойтком ушул убакка чейин. Мектепке барганда дагы тайне мен мектепке кетип атам, 11-де кетчү, кечки саат 6-да келип калчу. Тайне мен келдим. Маршруткага түшүп келдимби, ооба, жөө кетпе балам, ооба. Ушинтип эле жүргөн балам болчу. Бир дагы жолу ооруган эмес балам. Же хулигандыгы жок болчу, же эч жака шоктон бирөө менен мушташып дагы келчү эмес. Софсонун жүргөн балам эле. Өзүм бактым эле. Ушу энеден дагы мен өзүм менен өзүмдүн төрөгөн баламдай болуп, жаман жүрөгүм ооруп, күнү түнү ыйлап отурам. Сүйлөгөн үнүнө зар болдум, караган башына, карааңга зар болуп отурам. Бакпай эле койсомчу дейм да, эмнеге бактым экен ушунча жүрөгүм эзилбейт эле. Бул талаага кеткенде акча таап кел деп мен өзүм чоңойтком, ошо бешиктен тартып өзүм соска берип чоңойттум эле да, соска менен сүт менен бактуу болчумун. Анан ушинтип баламды өлтүрүп койду тиги бала. Мына баламдын жаткан жери ушул жер болчу. Келип ушул жерде жатчу. Байкеси бул жерде жатат эле, өзү бул диванды өзү алып келип койгон болчу. Апа өзүнүн диваным болот деп эч кимге бербейт эле ушул жерде. Ошол акыркы күндөрү 3 күн мурун бул комнатка кирип, мен жанымда жатып атты, чыкпай. Апа сиздин жаныңызда жатайынчы деп. Жакта ушул жашоосу. Кирип көрсөңүз да болот. Бул жакта тайнеси жатат. Тайнесинин комнатасы. Тага да кирип жатып турчу эле сурала менин жанымда. Тайне ушул жерден карачу, мындай кирип чыкканда көрүп турайын деп ошол жерге жатат да. Ким кирет, ким чыгат. Барасын деп. Анан азыр келем тайне деп, ошол күнү ошончо саатта 2-де бар болчу балам. Тамакты салып өзүм эле жеп алам тайне деди. Балам тез кел десем ооба деп чыкты дагы, кайра келбей калды. Апа, мен чоңойсом сизге аз калды, мектепти бүтөйүн деп калдым, бүтчөм иштеп. Сизди жаңы үйгө көчүрүп кетем. Жаңы үй алып берем апа, сизди жакшылап багам. Мен сиздин эмгегиңизди актайм деп айтчу. Ак сүтүңүздү актайм тайне. Сиздин дагы эмгегиңиз көп, сизге ыраазымын деп айтчу. Ошол күнү алданып кетип калганын өзү дагы билбей калды. Аябай кыйналдык биз деле, ичибизден сыздап азыркыга чейин көздүн элесинде турат. Бирдек болсо тага деп жүйрүк эле. Ача ушундай жакшы боло эле. Сонун бала болчу. Өлүп калды, кетти, эмне кылабыз? Эле жок. Калган өмүрлөрүн ушуларга берсин. Өздөрү деле мындай эми толкунданып сүйлөй албай атам, ачыгы да. Сиз карап көз алдыңызда чоңойгон уул экен да, Кичинекейинен бери ушу атасы чоңойду, апам бакты. Ушундай болду. Мен ушул эме кылганымдын себеби аябай өкүнүчтүү болду да бул нерсе. Чын ачыгы мен карындашым үчүн баарына туруп берем. Мисалы эне бул эне да. Ар бирибизде бала бар, менде деле балам бар. Өмүрүн берсин. Бирөөнүн жашоосу бирөөгө билинбейт экен дейм. Аябай эле оор күн болду ошол. Жазасын алсын, ошону биз каалайбыз, ошону требовать этебиз. Бул кырсыктан кийин ооруканага алып бардыңыздар. Анан ооруканада канча жатты? 7 күн жатты. 6-сында түшкөн, 14-үндө эртемен саат 10-да үзүлдү. 7 күн карадым. 7 күн комада жатты, өзүнө келди. Комада жатты. Өзүнө келген жок. Неге дегенде бул сразу эле смерть мозга болуп калыптыр. Смерть мозгадан эч ким ойгонгон эмес деди. Врачтар ошон үчүн барган күнү айтты да, бул балаңыз жашабайт деп. Анткени бунун команын 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү дегени болот экен. А бул баламкы 4-чүсү экен. Ойгонбойт деди. Күтпөй эле коюңуздар, просто даяр туруңуздар, биз кайсы жүрөгү кайсы күн отказ берет, ошондо беребиз деп. А мен ошо эрте менен акыркы көргөнүм 14-күнү саат 9:30-да кирдим. Кирсем балам көк-мөк шишип кеткен. Аябай. А эмне болду десем, уже бөйрөгү менен боор отказ берди, же балаңыз көп болсо 2-3 мүнөттөн үзүлөт деди. Ошо колум да үзүлдү, ошол жерде мен колун кармап турганда үзүлүп кетти. Анан баягы бул эме болсо дагы ошентип айтышыптыр милициялар.
көп жаза деле болбойт, анан 15 000 сом эле айып пул жазылат, биз башка эчтеке кыла албайбыз деп. Бул милициянын кимиси айткан, ал жерде мен болгон жокмун, бул карындаштарым. Кантип эле 15 000 сом анан штраф менен бүтөт деген. Бул ошол. жерде адам каза болуп атат. Бул жана этиятсыздык деген бар. Бул 18 жашка чыга элек бала эмес, 18 жаштан жогорку өзү айдоочулук укукка ээ адам деле барып кырсыктап унаасы сүзгөн болсо, ошол этиятсыздыктан болду. Ушул жол эрежелерин сактаган жок. Мындай талаптарды аткарбай туруп, анан ушул кырсыкка келип, бул артындагы адамдардын өмүрүн алганда себепчи болду деп кандайдыр бир жоопкерчилик карайт. Анан бул жерде сиздерге кандай ал сөздү кантип айтты, мен үчүн да түшүнүксүз болуп атат азыр. Мен дагы аябай капа болуп, мындай шок болдум мен делечи. Аябай. Допустим, биз мына правила бузуп алсак кандай болот биздики? Мыйзам бар го. Как положено жооп беребиз, мисалы правила бузуп же бирдеме кылсак, а бул жерде адам өлүп атат да. Же ушундай эме болуп атат. Жөн гана шалаакылык же болбосо бир кандайдыр бир кызыкчылык бар. Ошондой бул бар. ишти жапканга же бир башка кылганга бир кызыкчылык бар. Андан башка вариант ойлой албай атабыз бул жерден. Ооба. Мен да ошондой ойлоп калдым, бул жерде бирдеме болгону значит арасында. Бунун атасы менен мен 13 жыл мурун 2 жолго түшкөнмүн. Бирок андан турмушка чыккам, андан 3 балам бар. Жумушка жумушум болсо столовойдо эле иштейм күнүмдүк эле зарплатада. Анан ошо кечеги деле папасына жолуктурчу эмесмин, буларды жолукпайсыңар эми, анын башка турмушу бар деп. Кече каза болгондо гана келди папасы. Ошол. Өзүңүздөр багып өстүрдүңүз. Өзүм багып өстүрдүм. Тайкелери жардам берип, ушулардын ортосунда эле чоңойгон бала болчу. Ал баягындай тентектик жагы деле жок болчу. Эки жака гүл айтып, баягы сөз укпаган бала эмес болчу. Бир жака жатып калган бала эмес эле, баягы 2 күн 3 күндөн жоголуп кеткен, андай кылыгы жок болчу баламын. Анткени баягы все равно атасы жок болсо дагы тайкелер атасындай кылып карачу да аны. Катуу кармачу, эки жака чыкпагыла деп. Ушул жерден жылбайган балам ошентип бир паста алдырып койдум. Менин оюм ошо жазасын алсын. Анткени если ошол машина айдап чыкпаганда, мен балам азыр тирүү болмок да. Эми ошол уна айдап чыккан баланын ата-энеси деле ушул эле жердиккен да дос болсо, Ооба, ушул эле жерде, жакын эле жерде, соседибиз. Эми кыргызчылык кылалы. Эми кыргыздарда бир кырсык болгондо ошондой келип астыңыздарга келет. Ошол сыяктуу келип сүйлөшүү болдубу эми мындай кырсык болуптур деп астыңыздардан өтөйүн деп келген? Өткөн жок. Келген жок астыбызга. Болгону мага чалып коет, жолугайлы деп эле. Анан мен жолукканда жолуга элекмин. Потому что келсин, үйгө келсин ортого туугандарым астына. Келип, ортого салып сүйлөшсүн. Даже ошо машинаны берген тайкеси бир да жолу келип койгон жок. Кечирим сурап, мен ушинтип ачкычты берип койдум эле, ушундай болду эле деп. Больницага да барган жок, бияка деле келген жок. Болгону ошо мамасы менен дагы бир башка эле тайкеси бар, ошол экөө жүрдү карап. Анан бул жакка келгенде ошо кечирип койсун деп мындай башкалардан эле айттырып атыптыр да, өзү келип. Бул жерде тайнеси баккан баланы кичинекейинен бери. Тайнесинин астынан өтүш керек. Сиз ушинтип сиз кечирип коюңуз, эми мындай кылайлы, тигиндей кылайлы деп. Алар мисалы үчүн өздөрүнүн эмесин айтса, биз деле ошого ойлонуп туруп чечим чыгарат элек да, бирок келген жок. Болгону ошол бая күнү барып, столовойго барып сүйлөшүп отурдук экөөбүз. Анан отурсак, эме дедим мен, эми бала чоңойду экөө. Соседбиз, эми сиз деле энеси, мен деле энемин, түшүнөйүн эми балам үчүн мейли. Болгону мага 40 менен жылдыгын өткөрүп берип коюңуз дедим. Болгону эле ошентип өзүм айттым барып. Анан айтсам, жок, мен өткөрүп бере албаймын деди. Мен кой алып бергенге шартым жок деди. Анан азыр 40 деген нерсе жок дейт. 2 килограмм эт алып туруп эле тууган уруң менен Куран окутуп койсоң болот деди. Анан мен ошо сөздү укканда мен жана жерден ооба да деген жокмун, ответ да берген жокмун жана жер. Чыктым дагы унчукпай мейлиңиз депчи. Неме деди. Ушу неме конфет-санфетин гана алып бере алам деди. Анан жаныбызда магазин бар. Ошондон барып мен карызга гана алып бере алам деп. Анан мен аны уккандан кийин кайра жолугайлы деп чакырып атат, мен барган жокмун. Ошол болду. Анткени ага деле мен өзүм барып ошол сөздү өзүм айттым. Ал кел деп мен айткан жок. Мен чисто адамгерчилик кылдым да, эми балам болуптур, чогуу чоңойду, ошо достор экен, чогуу барып отуруптур машинага.
анын деле состояниясына түшүнөйүн эми деп мен барсам, наоборот мени шылдыңдагансып 2 килограмм эт менен эле өткөрүп койсо болот деп коюп турат. А мен деген бир мал сал жоготкон жокмун да, килеген баламды жоготуп отурам. Эң чоңоюп, апа колуңуздан ишиңизди алайын деп калган кезимде кетип отурат. Ошол сөзү катуу тийиптирди. Катуу тийди ошол сөзү мага. Мен ошол жерден дагы ответ берген жокмун. Ооба дагы деп катуу да сүйлөгөн жокмун. Макул дедим да акырын чыгып үйгө келе бердим. Болду, ошол ойдон көргөн жокмун. Андан кийин көргөнүм ошо кече 40-ылыгында аялдар менен эле келди, Куран окуду, чыгып кетти. Дайыр мына ушул үйдө чоңойгон, ушул жерде жашап өскөн экен. Ал эми ушул кырсыкта унаа айдап чыкты деген бала дагы ушул эле өзүнүн эле кошунасы экен. Мына ортодон бир үй бөлүп турат экен. Андан кийин эле мына жерден Кызыл Дарбазада ошол бала жашайт экен. Булар Ак Бата конушунда мындай бир чогуу эле кошуналар, тең туш балдар экен. Азыр ушул унаа айдап чыккан баланын үйүнө барып, ата-энесинен алардын дагы пикирин сурап көрөлү бул боюнча, эмнеге жана маркумдун ата-энеси айтып аткан дооматтар боюнча, эмнеге буга мындай мамиле кылып атасыздар деген таризде сурап көрөлүчү. Алар эмне айтат экен? Саламатсыздарбы? Нургүл эже ушул жактабы? Арсен сизби? Мен. Жакшы. Апаңыз жокпу үйдө? Жок үйдө. Үйдө жок беле? Биз апаңыз менен сүйлөшөлү дедик эле да. Бизге ушул унаа айдап чыкты деген бала өзү чыкты, ата-энем апам үйдө жок эле деп. Анан ал баланын өзүнө суроо берип, кырсык кандай болду эле, эмне болду эле деп экинчи тарап катары анын өзүнөн сурай албайбыз. Бирок буга мыйзам жол бербейт. Бул бала 18ге чыга элек болгондуктан ата-энесинин уруксаты менен гана суроолорубузду беришибиз керек, же болбосо ата-энесинин өзүнөн сурашыбыз керек. Бирок ата-энесинен эми азыр байланышып көрөлү, азыр үйдө жок деп атат апасын. Күлүш машинаны эмнеге берет деген маселеде. Менин балам машинаны айдап чыккандачы, биринчиден түндө саат 4-тө аларды менин балам үйүнөн уктап аткан жерден тургузуп салган жок да. Жок, ооба, аны ошол маселе болбоштун, ошого сизге барайын деп атам да, ошону айтып берсеңиз, сиз дагы өзүңүздүн экинчиден неме кылсын, түндө саат 4-тө балдарын карабай неге укташат? Менин эшигим алдына эмне келет балдарычы? Кууп кетпейт беле? Менин балам эшиктин алдында машинада отурганда булар баары дос болуп жүргөндөр айдайсыз деп айдап кетип калган. Эми бул төртөөнүн тилин мен билбейм да, эми биз жаныбызда болбогондон кийин кандай сүйлөшкөнү мен биле албайм да эмчи. Ооба, түшүнүктүү. Мен ушундай сиздин пикириңизди алалы экинчи тарап катары деп анан чалып атам да. Анан мен колум бошогондо өзүм айтамын, Хорошо? Качан бошойт? Өзүм колум бошогондо, мен качан бошогондо ошондо мен айтам. Канча примерно биз эми азыр күтө албайбыз анча көп сизди. Мен дагы ошондаймын да. Мен дагы иштер менен жүрөмүн. Мен ойноп жүргөн жокмун. Мен да ишим бар. Мен качан колум бошогондо андан кийин. Анда бир примерно айтпайсызбы? Канчада бошойсуз? Болжол менен канча күн? 1 айдан кийин. 1 айдан кийин бошойсузбу? Ага чейин жооп бере албайсызбы? Ага чейин эчтеке жооп бере албайм. Эми мындай болот да, Нургүл эже, түшүнүп коюңуз, бирок биз азыр сизге чалып атпайбызбы? Анан кийин биз 1 ай сизди күтө албайбыз да. Анан биз материал Мен жана өчүрүп койдуңуз го. Мен айтайын дедим эле, сиздер дагы жооп берип. Жанымда адам бар болчу. Азыр чыктым.
Мен алтышкам интервью бере албаймын. Ошол эле болгон ошол. Мындай болот Интервью эже, бере мен анда албаймын түшүндүрүп коеюн сизге. Азыр сиз бербесеңиз, бул жана каза болгон баланын ата энесинин айтканын сөздөрүн берип, анан материал чыгарсак, анан эртең бизге доомат койбойсузбу? Бир тараптуу эле чыгарып коюпсуң. Мен айта турган сөзүм бар эле деп. Интервью бере албаймын. Ошо бала жак берип атабы, бере берсин. Мен интервью бере албаймын. Бербейм дагы. Болду ошол. Ошол да баш тартасыз, Рахмат силерге. ооба. Мен баш тартам. Интервью бере албаймын, бербейм дагы. Мен баш тарттым. Алар бере берсин. Асманда Кудай бар, карап турат. Ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес экенчи. Ошол алтыным. Түшүнүктүү, жакшы аңыз, макул. Сиз каякта элеңиз окуя болгон күнү? Үйдө болчумун. Үйдө эле. Мен арапа күнү саат 3-тө эле келгем жумуштан. Анткени бизде короткий дем болуп, үйгө кете бергиле деп шебемен суранып келип, 3төн кийин келдим. Келип үйпү жыйнап, ошо борсок кылып, саат 10до ошо балам экөөбүз борсок биширдик. Каза болгон балам экөөбүз борсок биширип, отун жарып берип, анан чыгып кеткен апа, мен мына жерде эле болом, эч жака кетпейм. Мен бирок ал күнү саат 2де уктагам, 2де балам үйдө болчу да, тамак жеп отурган. Азыр байкеси айтпабыз, тамак жеп отур. Анан апа азыр мен тамак жеп алып эле уктайм деген. А мен күндөгүдөй эле ойлоп уктап кетиптирмин да, эртеси бир жакка барабыз деп шашлык мариновка кылып койдук элек. Ошол менен эле эртең менен жанагындай окуя болуп кетти. Таңкы саат 4:30 звонок келди. Балаңыз ушундай болду деп. Булар ошо түнү көчөдө жүргөнүн сиз да билбей калдыңызбы? Балдарыңыздын түнкү 2ге чейин көчөдө жүрдүк деген. 2ге чейин булар көчөдө жүргөндө мен ойго болдум, кирип чыгып эле жүрдү. Үйдүн жанында эле жүрүшкөнбү? Мына жерден жылбайт болчу булар, үйдүн артынан эле. Үйдүн артында эле болгон. Үйдүн артында эле болгон, алыс кетпейт болчу булар. Эч жака жылчу эмес. Мен ошондой эле ойлодум да, булар үйдүн артына чыгып ойноп, анан кайра кирип жатат деген эле ойдо болдум. Анткени мурун эки жакка чыкканын көргөн эмесмин. Если көргөн болсом, анда балам кетип калыптыр деп карамакмын да. Булар арт жактан жылчу эмес. Мен ушу калоорум жазасын алыш керек да. Неге берет күлүштү биринчиден? Күлүштү мисалы үчүн ар бир адам жоопкерчиликти бар. Жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алат да, карап, эмне болуп турасыңар, кандай болуп атасыңар деп карап коюш керек болчу тайкеси биринчиден. Мен аны деле мисалы үчүн күнөөлүү дебейм. Бирөөнү мисалы үчүн просто карап коюш керек болчу. Машина күлүштү бербеш керек эле. Ал кичинекей бала болсо өзү. Бул кырсык болоордун акыркы күнү, акыркы балким айткан сөздөрү, акыркы сизге жасаган мамилелери эсиңиздеби? Эмнелер болду эле ушул убакыт мүнөттөрүн ушул кырсыкка чейин? Акыркы мүнөттөрү болгону балам 2-3 күн бою менин жаныма келип жатты. Болбосо мен келип жаныма келип жатчу эмес. Апа жаныңызга жатайын деп жаныма келип жатып атты. Жумушума тынбай барып атты. Сизге келдим, жолугуп кетейин деп келдим, каяктасыз деп. Ошол акыркы сүйлөгөн сөздөрү. Башкасы жок. Ал күнү деле ошо акыркы неме кылганы. Үйдөгү эле жумуштарды кылышты да чыгып кеткен. Азыр келем, апа жарым саатта эле кирем деп чыккан болчу ошондо дагы. Үйдүн артына эле чыгып отурам, кайтып кирем үйгө деп. Бул акыркы күндөрү сизге көбүрөөк жакын болуп калган экен. Жакын болуп калган, ооба. Аябай жакын болуп калган. Издеп көбүрөөк каяктасыз апа, эмне кылып атасыз? Жакшы көрөм, ушундай сөздөрдү көп айтып калган болчу. Азыр деле келип калчудай болуп сезем, бирок жок да. Эртең менен кечинде эшикти ачабы экен деп карап отурам, ачып коем да келеби экен деп. Жок. Күйбөгөн жерим күлүп болуп атат. Апасынан дагы мен өрттөнүп атам. Апасы деле өрттөнүп, мен башкача өрттөнүп атам да. Өлгүдөй жүрөгүм ачып жөн элечи. Өлгүм келип кетип атат алдыңа кетейин. Мен эмнеге ушул баладан айрылып калдым? Кандайча мени бул бала таштап кетет? Мени таштабаш керек болчу. Мен ушуга бул мага ыйлаш керек эле да тайын этет. Эртең үйлөнөт болчу. Бул бала табат болчу да. Апасын бага деле үй алып берет эле апасын. Апасынын жашоосун эле көрсөңөр болот. Жесир аял. Кыйналып жашайт булар. Кайрат кылыңыз апа. Кыйналып жашайт апасы. Бул окуя боюнча Бишкек шаардык милициясына кайрылганыбызда учурда тергөөгө чейинки териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Ишти ар тараптуу жана объективдүү иликтөө үчүн соттук медициналык, химиялык жана автотехникалык экспертиза дайындалганы айтылды. Анын жыйынтыгына карап чечим кабыл алынат деп белгилешти. Ал эми эмнеге 1 айдан бери чара көрүлбөй?
тергөөдө карабай жатат деген доомат боюнча учурда тергөө жүрүп жатат деп гана жооп беришти.